Рамазан айы бүтсө да, адамдын ажалы келмейинче Аллахка болгон ибадат токтоп калбайт. Аллах Таала айтты: "Сага өлүм келгенге чейин Раббиңе гана ибадат кыл." Аллах Рамазандын, Шаввалдын жана башка бардык айлардын Раббиси. Ошондуктан бардык айларда Аллахка таквалык кылгыла. Диниңерге бекем болгула. Өмүрүңөрдүн аягына чейин динди бекем кармангыла. Анткени дин Аллах Тааланын алдындагы силердин эң негизги байлыгыңар. Дин бул силердин тозоктон кутулууңарга себеп болот. Ошондуктан бардык убакта жана бардык айларда диниңерди бекем кармангыла. Чындыгында Рамазан айы бүткөн соң адам Аллах Таалага шүгүр айтуусу керек. Истигфар айтуусу керек. Жана анын жүрөгүндө бир кубаныч пайда болуш керек. Анткени Аллах Таала бизге орозо кармоого жана түндөсү намаз окууга мүмкүнчүлүк берди. Мына ушул неемет үчүн биз сүйүнөбүз. Орозо айынын бүткөнүнө эмес, бирок биз орозо айынын баарын Аллахка ибадат кылуу менен өткөрдүк деп сүйүнөбүз. Аллах Таала айтты: "Айткын, Аллахтын жакшылыгы жана ырайымы менен сүйүнүшсүн. Ислам дини алар чогулткан нерселерден жакшы. Пайдасыз нерселерден, көп оюн тамашалардан алыс болгула. Жана Аллах Таалага моюн сунуудан жүз бурбагыла. Анткени шайтан силердин бардык кылган жакшы иш аракетиңерди жок кылгысы келет." Шайтан кээ бир адамдарды ушинтип азгырат. Рамазан айы бүтсө, адам өзүн түрмөдөн чыккандай сезип, "Болду эми бошодум" деп намазын да окубай, кайра эле мурдагы абалына кайтат. Аллах Куранда айткан: "Жибин мыкты иригенден кийин кайра ал жипти жазып жиберген аялга окшоп, силер да топтогон жакшылык ишиңерди кайра жок кылып албагыла." Эй Аллахтын пенделери, Аллахтан корккула, жакшы амалдарыңарды сактап калгыла. Жана кетирген ката кемчиликтериңер үчүн Аллахка тобо кылгыла. Чындыгында Аллах тобо кылгандардын тобосун кабыл кылат.